Кемпирим шымыңды айырып аласың дечү. Атбашылык Ван Дам 73 жаштагы Абдрахмановдун жаңы сырлары. Аргандай көнүгүүлөрү менен көпчүлүктү таңдантып үлгү болгон 73 жаштагы Жумалы Абдрахмановдон аймактык кабарчы кабар алып, абалын сурап келди. Жумалы Абдрахманов 1945 жылы Кытайдын Көктөм деген айылында төрөлгөн. 1954 жылы Атбашы районунун Казыбек айылына келип отурукташып калган. Кытайдан Атбашы жергесине 1954 жылдары келиптирбиз. 2 жылга аскерге бардым. Андан кийин трактордун окуусун окуп тракторчу болуп иштедим. Ошентип жүрүп пенсияга чыктым. Кудай кут кылсын. Бала чакалуу болдук. Жамакчылык өнөрүм бар. Негизи төкмө акын болгум келчү, бирок ал ой аткарылбай калды, деди ал. Жумалы ата 60 жашка чыкканда шпагатка отуруп баштаган. Өзүм карып, ичимдиктен алыс болуп, пайдалуу нерселерди кабыл алып, пайдасыз нерселерди четке кагып жүргөн адаммын. Өзүм көп сүйлөгөндү, көп укканды жакшы көрөм. Музыка укканды, санжыраны жакшы көрөм. Өзбек орус тилин билем. Карыганда бирөөгө жалдырабай, тыңыраак жүрөйүн деп дене көнүгүүлөрүн жасайм. 60 жашка чыкканда намаз окуй баштадым. Ошондо актер Жан-Клод Ван Дамга катуу таасирленип, шпагатка отурдум. Шпагатка отуруу кыйынга турду. Акырындык менен бутту чоюп жатып көндүм. 15-20 мүнөт ушул дене көнүгүүсү менен убакыт бөлөм. 15-20 мүнөт ушул дене көнүгүүгө убакыт бөлөм. Кемпирим башында шымың айрып аласың деп жүрчү, азыр көндү, деди ал. Жумалы атага кыргыз бийине караганда өзбек бийлери жагат. Эмнегедир өзбектердин музыкасын аябай жакшы көрөм. Анткени бийлери, кыймыл аракеттери шаңдуу, бүт талапка жооп берет. Кыргыздар сүлкүлдөп секирет. Бирок өзбектердикиндей болбойт. Бир нерсе жетишпейт дейт, деди элеттик ата. Анын 2 уулу, 2 кызы жана 30 небере, 3 чеберөсү бар. Булак турмуш KG.